Ayaş götürüp özgü çara yok. Gök yaldardan ayrılıp gönülsüz kalgan beybaktın. Jigit çaktığının erkek bağlan yoğu. Сан күндөр айткан манасты, Саякбай мыкты манасчы, Гомери дешип кыргыздын көп элдер ага карашчу, деп Байдылда Сарногоев акыныбыз айткандай, Саякбай манасчы айланасына чогулган элге эзелкиден кеп салып, миллиондогон сапты жатка айтып, Айкөлдүн ааламына алып кирген касиети менен өзгөчөлөнө алды. Кепти тыңдаган, сөзгө маани берген кыргыз байыркынын изине баам салып, өткөндү эстеп, калкы үчүн жанын казык, канын азык кылган шерлердин баянына маани берет эмеспи? Алаткын бейдиндин жайы кол дедиң. Пайгамбар баспас бейдиндин казып койгон морморун кайнатып жолдорун. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдык мааракесине арналган Манас Көнөрбөс Мурас аттуу конкурска таланттуу балдардан жыйылган 9-Е классынан куралган сүрөтчү балдарыбыз Залкардын өмүр жолун чагылдырып, элестерин кагаз бетине түшүрүп турса, манасчынын манасын шаңшыта айтып, мында жигиттерибиздин отурган кербези. Ошого чыкты көк жалган атаңдын көрүнөгүн. Улуу манасчы Саякбай Каралаев касиеттүү Ысыкөл өрөөнүнүн Ак өлөң деген жеринде 1894 жылынын 7-сентябрында Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Бала чагынан зээндүү балага элдик чыгармачылыктан кабардар. Сөзмөр чоң энеси Дакиш манастын кара сөз түрүндөгү окуяларын айтып берген. Манасчы өзүнүн манас айтуучулук өнөрдүн ойгонушун түшкөрүү менен байланыштырат. 1916 жылы жашаган жери Семиз Белден келатып, Орто Токой деген жерден баштагы чоң таштын ордуна үй тигилип турганын көрүп, асмандагы угулган укмуштуу кандайдыр үндөн улам ээси ооп калат. Ошондо үйгө кирип, Канекейнин колунан даам татат. Үйдөн чыкканда кылымдын баары козголуп, 40-50 түмөн кол болуп, түнөрүп жаткан бейженге түз кирип барып, найза сайганып бараттык эле. Казат болуп, кол кетип жатканда бизге жолукканың абдан жакшы болду. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан Бакай деген менмин. Манас сага берекет деген күл азыгыңды берейин, оозуңду ач, дейт. Ошентип Манас, Сыргак, Алманбет чубактарды ар бирин сыпаттап айтып тааныштырып чыгат. Ошол окуядан көп өтпөстөн 16 жылы элдик көтөрүлүш чыгып, калк башына түшкөн кайгыга күбө болот. 1917 жылы Кызыл армиянын катарына өз ыктыяры менен кошулуп, советтик бийликти коргогон. Элине кайтып келип, өлкөнүн чыңдалышына активдүү салым кошкон. Дал ошол жылдардан тарта Саякбайдын манасчылык өнөрү өркүндөгөн. 1930 жылдары Хусейн Карасаевдин жардамынын астында Фрунзе шаарына чакырылып, филармонияда артист болуп ишке орношкон. 1935 жылдары манасчы катарында Манастын текстери жазыла баштаган. Анын айтымы боюнча, белгилүү режиссерлор тарабынан тасмага да тартылган. Саякбайдан жазылып алынган текстин бардыгы 5553 сапырдан турат. Колдо бар варианттардын ичинен эң көлөмдүүсү да ушул. 1936 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти наамын алган. Баш кошкон Жубай Бейшикан экөө 4 кыз жана Сыргак Чубак аттуу уулду болушкан. Ал үй бүлөдө меримин төккөн ата болгон. Калың журт канчалык даңазалабасын жөнөкөйлүгүнөн жазган эмес. Улуу манасчынын жан дилин берген дагы бир сүйүктүү иши мүнүшкөрлүк.
Ал бүркүттөрүнө өзгөчө ысым берип, аларды аздектеп баккан. 1971 жылы 7 май күнү оорудан улам кыргыз эли менен кош айтышат. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов эми мындай улуу өнөрдү ким айтат? Өкүнүчтүүсү, ушул өнөр тукум куучулук касиетке ээ эмеспи дейт. Бир канча мезгил өткөн соң эл арасында кимдир бирөө ушул өнөрдү улантаар деген ушул ой элдин эсинде калган. Тарых өзү тастыктагандай, Саякбайдын урпактары мына минтип уучу кур эместиги жаш манасчылардан улам далил катары сыпатталып турат. Ал эми Залкардын таланты эч унутулбай даңктала бермекчи.